Күркүрөгөн күз айы, сары жалбырактар, салкын аба ырайы. Ал эми музыка телеканалында Музлайф программасы. Амансыздарбы музыка телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, сиздер менен амандашып турганыма дагы бир жолу кубанычтамын. Эфирде мен Айганыч Туратбек кызы жана бул иреттагы сиздерге албетте Музлайф программасы аркылуу мыкты маек тартуулоо үчүн түз эфирибизди баштайбыз. Музлайфтын бүгүнкү сыйлуу коногу өзгөчө образга жана ырларга ээ, манайы жок адамды дагы жүзүнө жылмаюу тартуулаган Бакас мырза алгач Сары кыз аттуу ыр менен тосуп алыңыздар, андан кийин маекти улантабыз. Сары Бакас сап-сары кыздар үчүн ырды айт. Энергияга бай биздин студияны дагы энергияга бөлөбөйт окшойт. Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Кандай жүрөсүз? Арыбаңыздар ортоң ортолсун. Болсун. Болсун. Телекөрүүчүлөр менен амандашып кетиңиз. Көрүп аткан көрөрмандар, назарыңыздарда баягы эле шайыр жигит, карапайым калктын баласы Бакас алдыңыздарда. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Көптөн бери Музлайф программасына келе элек экенсиз. Андыктан жаңылыктарыңыз менен дагы бир сыйра бөлүшөбүз, анан маектерди дагы курабыз. Телекөрүүчүлөрдү дагы эске салсак, бизге кошулсаңыздар болот. Мыкты суроолоруңуздар, кабыл тилектериңиздер болсо, албетте кабыл алууга даярбыз. Экранда албетте биздин номерлер жазылган. Бакас мырза, алгач эле эфирди акыркы сиздин
интервьюңуз боюнча сурагым келип турат. Музыка плюс программасында ушу мамлекеттик иш-чараларга репертуарым даяр эмес деген видеого элдин алкыштары аябай жаап жатат. Мыкты инсан Бакас деп. Жөнөкөй эле. Негизи чыгармачылыкта, жөнөкөй жашоодо дагы кандай болуп атат ушул боюнча айткандар болуп атабы? Пикирлерин же эмнеге антип айтасың деп. Жок, эми баягы эми Кудайга шүгүр. Кандай десем, эми кээ бирөө сиз айткандай эле ушул комментарий жазгандардай эле жашоодо дагы көрүшүп калганда азаматсың деп макташып, мен ушу кандай деп айтсам эми ушу жана комментарий жазгандай эле жаман сөз жазбай колдоп коштошуп келечегиң алдыда деп дем берип ошол. Чыгармачылык чөйрөдөгү досторуңуз деле колдойт же андай эми антип эмнеге айтасың, жөн эле койбойсуңбу, өзүңдү түшүрүп алган жоксуңбу дегендер болгон жокпу? Каяка түшүрүп алып? Мүмкүн ошондой дагы пикирлер болуп калышы. Эми бул мен өзүм жеке оюмду айттым да ал жердечи. Болгон нерсени айттым. Калп айткан жокмун. Болуп аткан нерсени эле айттым, анан андай жөнүндө деле сөз болгон жок. Актуалдуу болгон учурда эле дароо ушул суроодон баштагым келип турду. Анткени андан кийин дагы сиздин пикириңизди окум келди. Анан бул образ менен чыгаарда дагы албетте сиз башынан эле билгенсиз да. Мындай мамлекеттик иш-чараларда чыгып барыңызды, өзгөчө башкача орунда болоруңузду, андыктан бул ойлонулган эле образ. Эми мамлекеттик иш-чараларга чакырбайт дегенде кандай, эми ал жерде мындай да. Мен мамлекеттик кызматта иштебейм да. Биринчиденчи, мен өзүм жеке чыгармачылыгым менен, жеке жашоом менен дегенде анан Эми башкалар деле ооба, мисалы үчүн чалып чакырат. Чалып чакырат. Эми эгерде мен мамлекеттик кызматта иштеген адам болсом, кайсыл жака приказ менен деп коет го, буйрук менен чакырганда барып ырдап катышасың да. Ал сөзсүз түрдө. Себеби мамлекет сага айлык төлөп берип атат, сыйлыгын берип атат. Анан мага чалганда мен айтам, менин гонорарым мындай. Эгер төлөп берсеңер, ошо мен айткан бааны берсеңер силер, анан деген бул мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш-чараларга атайын бюджет бөлүнөт да. Туурабы? Казынаданчы. Анан эгерде алар да өзүнүн сметасын түзөт, эсептеп көрүшөт. Эгерде менин баам аларга туура келе турган болсо, мени чакырышат. Мисалы үчүн эми баягы основной баягы төбөлдөрдүн алдында эле эмес, мында карапайым адамдарга деле өкмөтүбүз азыр жакшы концерттерди уюштуруп берип атат, туурабы? Иш-чараларды өткөзүп берип атат. Ошондой жерлерге чакырат. Эгерде мен ошол жерге форматка туура келе турган болсом, менин гонорарымды төлөп беришсе, мен айтканы бар. Мен албетте барып ырдайм. Анан баягындай ошол менин ал жерде айткан сөзүм ошол жанагындай мамлекеттик кызматкерлердин жанагындай чоң глобальный иш-чаралар болсо, ошол жанагы мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар болсо, частный ырчыларды чакырбайт, мисалы үчүн жекече. Мисалы үчүн улуттук филармониянын оркестри бар. Мисал айтып атам да, ошол жерде ырдаган ырчылар, ошолор барат, ошолор коет, ошолор ырдайт. Аларга сөздүн ачыгы бир тыйын да бербейт. Себеби алар айлык алып атышат, кээ бирөө эми мамлекеттик иш-чаранын мамлекеттен алып атышат. Анан ачка келгендерин да угуп калабыз. Ошол жерден эчтеке жебейчи, мен ачык эле айтайынчы, мен өзүм ачык жүргөн адаммын да. Ошол иштешет демек, ишин кандай жасайт деп. Ишин жасайт да алар деген, өкмөт акча берип атат, сыйлык берип атат. Албетте. Кандайдыр бир жеңилдиктерди кылып берип атат. Мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Анан барып мисалы үчүн госипотекаларды берип атат, туурабы? Мамлекеттик кызматта иштебесең, жок дегенде 5 эле жагым, 5 жыл иштебесең, сага ипотека бербейт, мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн барып мага берилечисин бербейт, сен эмне, сен өкмөттүн кызматкери эмессиң дейт да. Ооба, негизи Бакас мырза жашоодо башка, сахнадагы Бакас таптакыр башка. Ооба, ушул. Айтыңыз.
Анан маанайыңыз жок учурда да ошол сахнадагы бакаска дароо алмашып кетүү, ошол бакас сахнадагы бакасты жандыруу канчалык деңгээлде сизге кыйын же оңой элеби? Эмнеге кыйын? Мен ошол кыйын болбош үчүн 8 жыл окудум, билим алдым. Маанайыңыз жок болсо дагы? Это же профессионализм деген ошол да. Кесипкөйлүк деген ошондо. Сен жашооң жеке жашооңдо трагедия болуп атса, трагедия болбой эле койсун эми. Сахнага чыгып комедияны ойношуң керек болот. А сени кызыктырбайт сен келген адам, сен жашооңдо эмне болуп аткан. Режиссердун койгон талабы барбы, ошону сахнага чыктыңбы, автоматически өзгөртүп ошол нерсени жасашың керек. Ошон үчүн профессионализм, ошон үчүн кесипкөйлүк, ошон үчүн окушат артисттер. 8 жылда, 12 жылда, музыканттар бар 15 жылда окуган. Албетте. Туурабы? Азыр эле байкап калдым, мурда байкабайт экен элем. Дароо мындай олуттуу турдуңуз дагы ыр башталганда дароо күлдүңүз да. Бул билбейм, кээ биркилер үчүн кыйын. Анан албетте эми сиз өзүңүз дагы профессионалдуулук деп атпайсызбы бул жерде? Ошол нерсе дагы ойноп турат. Анан сиз өзүңүз образыңызды дагы ошентип бергенсиз. Элдин алдына дайыма ошондой чыгышыңыз керек деген билдет. Ооба, эми элдин алдында баягындай бакас дегенде баягы шайыр жигит, бакастын образы ошондой да өзү. Шайыр жигит, тентек жигит. Анан албетте музыканын эми кайгылуу музыка болуп калышы мүмкүн, ал кантип анан күлөсүң, ал өзүнүн ошол ырдын, аранжировканын атмосферасына жараша өзүңдүн жан дүйнөңдү, сырткы келбетиңди тууралайсың да ошол нерсеге. Жай ырларга өзүңүздү сынап көргөнсүзбү? Ооба, ырдагам. Жакшы кабыл алышкан. Биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмне деген обондорду чыгарган. Азыркынын Залкары десем туура болот. Асылбек Өзбековдун Карындаш деген чыгармасын аткаргам. Элдин баягы пикирин билейин, буга чейин анан эл эки тарап болуп кетип атпайбы мындай. Жана сиз айткандай комментарийлерге, анан жеке жашоодо жолукканда дагычы, ой сен мындай драматический ырлардан ырдасаң деле сен болот турбайбы? Шайырда ырдасаң болот турбайбы деп ошентип. Ошол Карындаш деген чыгармасынан кийин эл дагы мындай мындай да кыла алат турбайбы деген ойго келишкен десем жаңылышпайм. Сизчи өзүңүз улантайын деп атасызбы дагы ушундай жайларды? Бул чыгармачылыкта чек жок да. Ырчы өмүрүн ырдайт дейт го. Анан ошол жан дүйнөмө кандай сезимдер болуп атса, ошол ичимдеги маанай, жан дүйнөмдөгү маанайыма жараша ырларды ырдай берем. Жашоомдо кайгылуу болсо, бирок мен эч качан ушу көрүп аткан көрүүчүгө андай ыйлатып, кайгырткым келбейт да. Күлкү аркылуу болсо дагы, ошо күлкүнүн артында бир чоң бир философия болуп, ошо күлүп атып дагы мындай турбайбы деген ойду бергим келет да. Күлкү менен да жеткирсе болот да. Күлкүнүн артынан чоң философиялык ойлор бар. Мисалы үчүн алсак Чарли Чаплин, дүйнөгө таанылган актер. Ошол эле Мистер Бин, ошонун артында да күлкү, бирок артында чоң бир философиялар бар да. Анан негизи адамга баша кайгырткым келбейт. Анан ошол жакшы маанай. Чыгармачылыктагы миссиям дебейсизби? Чыгармачылыктагы миссиям десем туура болобу, Ооба. Дал ушул өзүңүздүн чыгармаларыңызды дагы эми буюрса чыгармачылык кечеде элди топтоп өткөрөйүн, элге өзүмдүн ырларымды сунайын деген максатта турган учуруңуз экен. Аны дагы социалдык тармактардан көрүп калдык. Келиңиз ошол боюнча дагы сүйлөшөлү. Жакында билеттер сатылууда деп дагы айтып калдыңыз. Жок, билеттер сатыкка чыгар элек. Билеттер саналуу деп жаздым. Саналуу. Мен туура 1 жыл мурун мына ошо куттуктуу жаңыздарга келгем. Мындан 1 жыл мурун, дал 23 октябрда, бүгүн 22-си да, 1 жыл мурун ушундай толкундоолор болуп, улуттук филармонияда, биздин Токтогул Сатылганов атындагы өзүмдүн жеке алгачкы тушоо кесип концертимди тартуулагам. Туура 1 жыл болду. Азыр дагы мындай ошондо ушундай эфирге келип, башкача эмоциялар менен, ички сезимдерим башкача болуп, эң алгачкы концерт болуп, өзүм жалгыз мен ошол эфирден эгер көрүп калса, ошол катышкан балдар, катышкан агайлар, ошол жалпы командага дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиргим келет. Сиздер дагы баягындай элге жардам алуу үчүн жеткирүүгө жардам бергенсиздер.
Ошол концертим болуп өткөн былтыр. Туура 1 жыл болду. Анан концерт берген аябай жакты. Артисттин популярдуулугу дагы, элге жетип атканы дагы, жетпей атканда дагы артист ырчы болобу, актер болобу, кимиси болбосун, өнөр адамы. Өзүнүн ким экенин концерт койгондо билет экен да. Ким экениңди ошол жерден сезет экенсиң, ошол жерден билет экенсиң. Анан кимдин ким экенин да ошондо билет экенсиң да. Бардыгы ачыкка чыгат. Бардыгы ачыкка чыгат. Өзүңдүн өнөрүң дагы, мен 2 саат жалгыз концерт койгом. Ошондо келген адамдар да күбө. Жалгыз концерт бергем. Сахнадан кетпей, саат туура 7-де чыккам, 9-да киргем. Мунун артында албетте биринчиден Кудайга миң мертебе шүгүр, экинчиден ошо жана команда турат. Ошол жерде жалгыз концерт берип 2 саат сахнадан кетпей, ошондой сезимдерим бир башкача болду. Эми анан кийинки сөзгө өтөлү. Кудай буйрса дагы ошол жакын арада даярдыктарды баштайм. Бул эми баягындай чоң концерт, гала концерт болбойт. Эми 1 жыл эле өттү дегендей алгачкы концерт. Анан алгачкы концерттен кийин ушундай ниетим бар, Кудай буйрса 2 айда бирби же 1 айда бирби өзүмдүн баягы аз да болсо таанылган өзүмдүн аудиториям бар да. Мени сыйлаган, кадырлаган дос, жора жолдош, тууган урук, анан жанагындай баамчыл адамдар бар, өнөрдү баалаган. Ошолорго бир мындай 200 кишилик, 300 кишилик кылып, чакан концерт берип турсамбы деген оюм бар. Чыгармачылык кече сыяктуу. Чыгармачылык кече туура. Анан мен кандай иштеп атам, жетип атабы, эмне болуп атат? 1 жылда эмне өзгөрдү? Өзүңүзгө далилдеп. Мындай ырларым элге жетип атабы, жакшы эле иштеп атамбы деген баягы анализ деп коет го, ошондой максатта бир чыгармачылык кечелеринде уюштурсамбы деген ойлорум болуп атат. Кудай буйрса, 2026 аман эсен ошол жылга жетип алсак эле, 2026-дан баштап жакшы ырларды, жакшы концерттерди берели деп пландап жатабыз. 1 жылда Бакас эмне кылды деген бир отчеттук дагы болот экен да, бир жагынан алганда өзүңүзгө жанагы айтмакчы, өзүңүз айтып калбадыңызбы, кимдин ким экенин, ким угуп жатат экенин, канчалык эл аны сени сыйлайт, канчалык ырыңды угуп жатат, далилденди депчи. 1 жылдык ичинде дагы кандай болду деген бир 3 тойго чакырып койсо эле кыйын болду. Жүрө бербей, чаң мен эл чакырып атат деп. Күндө монча тойго чыгып атам деп. Монча акча таап атам депчи. Ал нерсе маанилүү эмес. Маанилүү ошодо сен концерт бергенде сен элдер кандай келет ошол нерседе да. 1 жылдын ичинде канча ыр чыгарыптырсыз? Канча клип тартыптырсыз? Мындай карап көз салсаңыз керек. Чыгармачылык кечемди баштайын эми. Анан алдыда дагы чыгармачылык кечеге чейин дагы чыгара турган ырлар болуп калса керек. Ооба, эми 1 жылдын ичинде ошол концерт аябай жакшы болуп кетти окшойт. Бош мактоого семирип кеттим окшойт. Эйфориядан жаңы эле чыгып атам. 1 жылдан кийин эсиме келсем эми толук 23-үнөн кийин чыгам дейсизби? Ооба. Эсиме келсем уже 1 жыл өтүп кетти. Артымда карасам ырда эле жазбаптырмын сөзүн ачыгы. Бир клип тартыптырмын болгон. Эми ага деле Кудайга шүгүр. Себеби дегенде чыгармачыл адамдын жеке жашоосунда стабилдүүлүк болбосо, жеке жашоосунда тынч болбосо, бул чыгармачылыкка дагы таасирин тийгизет. Сөзсүз чыгармачылык токтоп калышы мүмкүн. Бул чыгармачылык дегенчи бул өзүнчө бир алам, өзүнчө бир үй-бүлө десем да жаңылышпайм да. Иш. Сөзсүз бул жөн эле ырдап коюп, жыргап атасыңар эмес. Анын дагы ошо мындай убакыт өткөн сайын дагы барып баралыңа келгенде деп коет го, ошондо мынтип убакыт өткөн сайын уже өзүң да иргеп баштайт экенсиң, тандап баштайт экенсиң, ойлонуп баштайт экенсиң. Эми жаңы чыгып атканда кызык да, баары таанып атат, эме болот, акча таап атам деп эле жүрөм, бирок ал нерсе эмес экен да. Чыгармачылыктагы башкы көйгөч. Ырларды өзүңүз текстин жазып каласызбы? Анткени билем, мен жакшы китепти көп окуйсуз. Сөзгө чеченсиз. Сөз тапкычтыгыңыз дагы бар. Эми же азыркы учурда тажрыйба кылып аткансыз? Азыр тажрыйба топтоп атам. Эми азыркы тапта мен өзүм баягы чыгармачылык өнүгүп өссүн деп Таштан Эрматов атындагы
Бишкек музыкалык педагогикалык институтта музыка билимин алып окуп жатам. Студентмин азыркы тапта. Аны сырттан окубай, барып окуп атам. Мыкты. Сырттан окубай, Быйыл орусча тапшырдыңыз айтканда же? заочный эмес, очный. Быйыл тапшырдым. Аябай сонун окуучу экен. Мыкты мугалимдерди тарбиялап чыгат экен. Эң башкысы мыкты адамдарды тарбиялап чыгат экен. Мугалимдер дагы аябай кесипкөй мугалимдер экен. Талапты аябай катуу коюшат экен. Азыр билим системасы аябай неме болуп атпайбы? Ошол анан сабактан кээде калып калмай жайыбыз болуп атат. Бира окуганыбызга мына канча 2 ай болду, уже бир аз үйрөнүп калдык. Нота эмне экенин билдик, партия эмне экенин билдик. Кайсы нота кайсы жерге кандай созулат, баардыгын азыр маалымат алып жатам да, Кудай буйруса. Эгерде окуйм деген мугалим болом, музыка мугалими болом дегендер жана башка дагы кафедрасы бар, мен айтып кетейин ушул тапта. Ошол Таштан Эмматов атындагы музыкалык педагогикалык институтка барып тапшырсаңыздар жаңылышпайсыздар. Мугалим болуу дагы планыңызда барбы келечекте? Мен билбейм эми кандай болот. Негизи мугалимдик кесип аябай ардактуу кесип да. Өтө жоопкерчиликтүү кесип. Жөн эле барып эле Бирөө бир нерсе үйрөтүп коюп, сүйлөп коюп эмес. Ал сен баланын ошол фундаментин коясың да. Анан мен үчүн азыр оюмда жок чын. Анан өзүм тажрыйба топтоп, анан өзүм бышкандан кийин балким кийинчерээк бир 40 жаш, 50 жашка келгенде балким барып иштеп калаттырбыз. Кандай экен мындай ушул куракта барып, кайрадан билим алып, билим үйрөнүп башка бирөөлөрдөн? Эми билим алуу эч качан кеч эмес да. Эго түшүп калбаган болбойбу экен? Болуп атат азырчы. Катуу. Эмнеге мага мынтет деп? Бул Кудай тааланын да сыноосу да. Эми жаш балдар менен окуйсуң биринчиден. 7 элек балдар, 18 чыга элек балдар. Мугалимдер болот. Ал жерде тартип бар. Туурабы? Тартип бар. Ага көнүшүң керек. Ийилчү жерден ийилип атабыз. Сынчы жерден сынып атабыз. Эми бул дагы Кудай тааланын сыноосу. Ушул бала ушул жерге мен курбанчылык кылып атайын, убактымды бөлүп барып атам да, биринчиден убакытты бөлүп андан кийин үйрөнөйүн депчи. Кандай адамга илим жукпайт, билим жукпайт? Бул менменсинген текебер адамга эч качан илим жукпайт да. Баарын билем деген. Баарын билем деген адамга эчтеке жукпайт. Бул Алла Таалам ошон үчүн ошол жерден сынап, ушундай кылып, тиянан кайрып, биянан кайрып, тиянан келип, анан чыдап, бул Кудайдан кой деп өзүмдү ылдыйраак түшүрүп, ийкемдүүрөөк болуп, кой, макул, ооба деп үйрөнгөнгө аракет кылып жатам эми. Кээде бирок баягы бияктан эмелер чыгып кетип атат. Өзүңүздү араң кармап, кой деп өзүңүз айтмакчы. Эми Кудайдын пендесибиз, адамдын жердешибиз да. Сон маек болду. Ыраазычылык билдирем. Анан азыр оюнга өткүм келип турат. Кыскача бир оюн уюштурганбыз сиз үчүн. Билебиз, музыкалык билимди эмне үчүн алып жатат десеңиз, сиз буга чейин кино тармагында дагы билимиңиз болгон. Кинолорго дагы тартылып жүргөнсүз. Кино, театр. Андыктан бул оюн сизге өтө деле кандай десем, оор болбойт. Оорчулук жаратпайт. Оорчулук жаратпайт деп ойлойм. Андыктан өтө эле азыр мен сизге суроолорду берем. Ошолорго бул жактагы эмоция менен жооп беришиңиз керек. Суроо бересиз, анан бияктан смайлик чыгат. Ооба. Смайлик чыгат. Назик жооп беришиңиз керек бул жакта. Биринчи суроо төмөнгүчү. Жубайыңыздын кайсыл сапатын баалайсыз? Жөнөкөйлүгүн, адамгерчилигин, билимдүүлүгүн, эң башкысы мени чамбай, артист деп кетип калбай колдогон сапаты. Кийинки смайлик өтө берели. Быйтыкча, Ооба, быйтыкчага. Оңдоп турганыңыз жагат негизи. Жок, оңдобой эле. Үй бүлөсү бар, анан үй бүлөсү жок мырзага, мырза айына канча табуу керек? Бул жакта бир нерсени эстей албай жаткандай. Сурооңузду кайталап коесузбу? Үй бүлөсү бар, үй бүлөсү жок мырза айына канча табыш керек? Үй бүлөсү бар мырза моюнча, үй бүлөсү бар мырза моюнча деп кандай ой? Эми бул ырыскы тарабынан да, Кудай тааланын тарабынан берилген ырыскы да. Эгерде мисалы үчүн
өзү жалгыз бой болсо, жалгыз эркек болсо, ага каражаттын деле кереги жок. Неге? Неге? Жалгыз Кара курсак тойсо, үстүндө мындай жата турган жери болсо, максимум 20 000 деп ойлойсуз. эми деп 10 000, 15 000. Эми азыркы эме менен баягы тура 20 000. Үйлөнгөндөн садикке бериш керек, квартплат бериш керек. Дагы эмне светтин акчасы, суунун акчасы аябай неме болот да. Жоопкерчилик. Жоопкерчилик да албетте биринчиден жоопкерчилик. Ошонун баарын эркек өзү камсыздайт. Ошо. Жакшы. Айына 100 000 тапсаң дагы жетпей калышы мүмкүн да. 100 000 дагы жетпей калат. Демек, 500 000 десек жетеби? Ар кимдики ар кандай да. Кайсы маанилүү сиз үчүн? Акча же сүйүү? Анан эмнеге? Бул суроого таң калып жооп беришиңиз керек. Экөө тең маанилүү. Акча болбосо сүйүү кайдан болмок эле? Туурабы? Ооба. Сүйүү болбосо акча кайдан келет? Сен ошо сүйгөнүңө жакшы бир нерселерди кылайын деп акча табышың керек да. Анан сүйүү болот. Экөө бири-бири менен эр шаркак. Эгерде тандап калган учурдачы? Албетте бул. Бул Акча. жок. Алсак акча. Мага сүйүү керек, сүйүү. Деп ойлойсуз. Ооба. Макул. Кайсыл нерсе катуу? Сүйүүдөн сокку же буттан сокку? Жинденип. Сүйүүдөн сокку. Билесиңби эмнеге? Эмнеге? Анткени сүйүү деле мени азаптады. Качан? Өткөндө. Мен айнып кеттим окшойт. Уланта бериңиз. Болду. Макул. Өзүңүзгө көп кайсыл образыңыз жагат? Сахнадагы же чыныгы жашоодогу? Толкунданып жооп бериш керек экен. Мага ачыгын айтсам, жеке жашоомдогу Бакас жагат. Ошол. Ал бакас сахнадагы бакастан эмнелери менен айырмаланат? Кандай? Жөнөкөйлүгү менен. Адамдык сапаты менен. Канча жашта үйлөнгөн туура деп ойлойсуз? Уйкуңуз келип айтыш керек. Үйлөн алгандан кийин аманатыңды багалам десең үйлөнө бер. Ошо неме кыла берет го, карап өзүнүн чөнтөгүнө карап, тияктыбы ана карап эме кыла берет да, үйлөнө берет да. Кийинки ырчылардын кыжырына тийген сөздөр кайсылар? Кубанып айтышыңыз керек. Сүйүнүп, каткырып. Сен жана артист белең. Ырчысың сен, ырдач. Өткөндө тиги Нурлан Айсып аял менен эмне болду? Ушундай суроолор да беришеби? Белейин, ошолдо ырчы болсо гана тиги эмне болду, мына эмне болду деп элечи. Ушундай. Урдап берчү дегендер да улуу, ырчысың го деп. Ар кандай эл бар да. Сен ырчысың да, мага качан урдай албайсың дегендер болот. Ар кандай эл бар да эми. Кыжырына тийген билбейм, мен жаман болуп кетем да, мына ырчы десе эле көрүнгөн жерде эле ырдай бериш керек деп ойлойт окшойт кээ бирөөчү анан. Ырдап мисалы үчүн кээ бир ырчыларды көрдүм, саунага чакыртып алып ырдаткандарды көргөм. Кудай өзү кечирсин, бул беттем ырдайт турган, бул да өзүнчө бир маданияттуу жерден мындай бир жерде мындай чакан компания менен отуруп келиңиз эми ырдап коюңуз жакшы туулган күндөрдө десе ырдаса болот. Көңүл алдыңан чыкканда эле элестейт анан. Ырдай калчы десе. Сон мыкты кол чапкым келип турат. Сонун аткардыңыз. Тапшырмалардын бардыгын сизди аткарат деп эле ишенген болчумун. Анан сурагым келип турганы,
кандай роль жараткыңыз келет эле? Кыялыңыздагы роль кандай сиздин? Ушуга эле байланыштуу. Эми мен өзүм баягындай неме роль тандабайм, ачыгын айтсамчы. Жакшы актер эч качан роль тандабайт деп коет. Кандай Кыялыңызда ушундай аткарсам? эми кыялымда эми мен мас адамдын, жиндинин, жанагындай ужастарды аткаргым келет. Анан көбүнчө баягы комедия жанрында, триллер. Биз эми баатыр болбойбуз го, баатыр боло албайбыз го биз. Баатырды ойной албайбыз го, анчы кебете керек, үн керек. Сон ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Рахмат. Сиз келген эфир ар дайым өзгөчө, энергияга бай, күлкүгө бай, маанайды көтөрөсүз. Албетте жеке жашоодо дагы, чыгармачылыкта дагы ийгиликтерди каалайм. Чыгармачылык кечеңизди өткөрөм деп калдыңыз. Ага дагы ийгилик. Буюрса ага чейин дагы келип эфир болору сөзсүз түрдө анык. Андыктан кийинки жолугушууга чейин дейбиз. Телекөрүүчүлөр менен дагы коштошуп койсоңуз болот. Ыраазычылык сөздөр. Рахмат чакырганыңарга. Чакырып атканына не жетсин. Анан Ногүл, менин атыман сизге. Ой, рахмат. Ооба. Көрүп аткан көрөрмандар, угуп аткан угармандар, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Мамлекетибиз мындан дагы өнүгүп өссүн. Ошол. Сизге дагы ийгилик. Рахмат чоң. Чыгармачылык, ачкачылык. Дайыма карапайым эл менен ушундай тыгыз байланышта ишиңизди улантып жүрө бериңиз. Көпүрө болуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз Бакасым мырза.